Каникулда сен эмне кыласың? Каникулда мен ата-энеме жардам берем жана тренировкага барам, күрөшкө. Күрөшкө барып көбүрөөк убактым ошо тренировкада өткөрөм да, залда. Ата-энеңе кантип жардам бере аласың мисалы үчүн? Апама көбүнчө көп жардам берем, үй иш бурушам, идиш жуушам, апам жок малда укам карашам. Көп жардам берем апама. Атаңачы? Атама да жардам берем, малдарды, жаныбарларды карашкан жардам берем атама дагы. Каникул сага жагабы? Каникул жагат. Эмнеси менен жагат? Каникулда убактыңды үй бүлөң менен көбүрөөк өткөзөсүң да. Анан окуу убагында мен мисалы саар зала кетем, келип мектепке кетип, ушинтип үйдө мындай болбой калам да көбүнчөчү ата-энем менен убактымды көп өткөрө албайм. Түшүндү, рахмат чоң. Ийгилик кееширем. Каникулда китеп окуйм, ата-энеме жардам берем, үйдө иштерди жасап, ошолор менен алектенем. Ойнойсуңбу? Ооба. Мисалы үчүн кандай оюндар катышасың? Мисалы футбол, ат минөөгө, волейбол. Мен китеп окуйм и комуз кружогуна барам. Сен ушул каникул ичи 10 күндүн ичинде эмнени өздөшкүң келет? Физиканы. Эмне үчүн? Физика турмушта көбүнчө кереги тиет. Ошо физиканы жакшы өздөштүргүм келет. Башка сабактарчы? Жакшы эле калгандар. Жакшы окуйсуңбу? Жакшы эле. Каникулда эмне кыласың? Мен каникулда апама жардам берем, кружокторго барам, Кайсы кружокторго катышасың? комузга, математикага. Ал кружоктор кайсы жакта болот? Ушул эле мектепте. Кайсы эчекелер берет? Комуздан музыка эчеке, Гүлбара эчеке берет. Математикадан Сазат эчеке берет. Эчекелер жакшыбы? Ооба. Жакшы көрөсүңбү? Ооба. Салам. Салам. Сен каникулда эмне кыласың? Китеп окуп, анчамсында ойноп коем. Досторуң менен кандай оюндарды ойногуң келет? Футбол, волейбол, ошону ойнойбуз да.